Bütün azamatsızlar. Ana sakallar veri jakındağızlar. Sakallar baka verip tuğlansın. Ardaklanıp körümüzde tuğlansın. Sakallar baka verip tuğlansın. Hurmatlı ağalar, apalar, eceler, hoş geldinizler. Men özü negizile momda uraan, şаңдуу nerselerdi köp jaktıra бербейм. Могу жерде тизилип калганыңыздарды деле ушул жерде эле чыккым келди. Бирок мына көрсөткөн сый урматыңыздарга рахмат. Biz daim jönökөй эле сүйлөшүп келгенбиз. Рахмат. Biz ушундай сүйлөшөбүз. Менимче бүгүн биринчи алгачкы кадамыбызды өрүк зарлуу Баткен жергесинен баштап атканыбыздын себептери көп. Мен ушундай максат койдум эле. Эгерде каттоодон өтүп калган болсо, биринчи жыйынды же алыста тишин кирин соруп жүргөн балдарыбыз, кыздарыбыз Россиядан баштайын деген үмүтүм бар эле. Мына ошолор себеп мына жерде турган энелер билет. Кайсы баласы ооруп аткан болсо, ошол баласы көзүнө жакшы көрүнөт. Биздин сыртта жүргөн жигиттерибиз, кыздарыбыз бүгүн ошолор бираз көңүлдөрү сууп турган мезгили. Оорукчан болуп турган мезгилдери. Мен ошолордон баштайын дегенмин. Бирок азыр түзүлгөн кырдаалга жараша ал жака учактар учпайт. Учкан болсо Кудай берди деп кайра келтирбей коюшу да мүмкүн. Аны билесиздер өзүңүздөр. Ансыз деле бизди мына 10 күнүбүздү уурдап койду. Калгандары мамлекетти, элди жарым кыдырып бүткөндөн кийин анан бизге уруксат берип отурат. Мына ол адилетсиздик. Мына ол кандайдыр бир арам ойлуулук. Башынан чү дегенде баштаган деле жакшы эмес. Мен сиздерге, сиздердин атыңыздардан ошол жерде адилеттик, чындык деп барып турган Бишкекте туруп, биз тайманбайбыз деген принциптер менен турду. Мына ошол жерде азыр сиздердин алдыңыздарда жыйынды баштап берген Турсунбай деген мырза, ушул жигитке баракелди. Азамат деген дагы бир жигит. Бул жигит бизден Чоңалайдан талапкер. Азамат деген жигитибиз Нарындын Акталасынан талапкер. Барган жигиттер, кыздар, аталар, апалар аябай керемет. Башта 1-2 эле киши сүйлөчү эле Кыргызстанда. Азыр Кыргызстандын бардыгы бизден өткөн саясатчы, бизден өткөн оратор болуп калыптыр. Коммунисттик партиянын жетекчиси, атанын уулу, керемет инсан, таза инсан. Мына ошол жогорку кеңеште бир канча мыйзамдарды сунуштап, ал колдоого ээ болбогондон кийин жогорку кеңешке эшигин жаап чыгып кеткен азамат, биздин бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкер болуп бараткан инсаныбыз Масалиев Исхак Абсаматович. Saat 11'den 10 minut ötkende samolyot uçat eken. Saat 10'da sotu olup mizan boyunca jogorku kеңешке талапкер болуп катталгандан кийин ал талапкерди бардык тарабынан мүмкүнчүлүк бериш керек. Аны кармабаш керек. Мына үй камагындасың деп отургузуп койгон биздин элдик генерал деген атка конгон генерал Асанов Курсан Сатарович. Бул кишини таанып атасыздарбы? Баткенден талапкер кылып коюп атабыз. Баткен Кадамжайдын жарымынан. Тааныйсыздарбы? Көп жылдар бою ушул сот тармагында, укук тармагында иштеп келген экен. Көптөгөн кишилер менен тааныш болсоңуздар керек. Биздин агабыз Жолдошбек Токсобаев. Бир кадам чыгып коюңуз. Бир кадам чыгып коюңуз. Анда аксакалдаштырып сөз берели. Биринчи сөздө
Исхак Абсаматович Масалиевке берели. Рахмат. Урматтуу туугандар, 25 жыл мурда декабрь суук күнүндө ушул жерде сиздердин аталарыңар, апаларыңар, агаларыңар кыштын күнү кечинде топтолуп, Абсамат Масалиевич президенттикке талапкер болгондо капкараңгы болуп эл топтолуп күткөн эле. Айрым адамдар катышкан. Ошондо Абсамат Масалиевичтин жанында жап-жаш бир депутат болчу эле. Мадумаров Адакхан Кимсанбаевич деген. Мына тез эле 25 жыл өтүп кетти. 25 жылдан кийин сиздердин алдыңыздарга бүтүн Кыргызстан партияны, элдик партияны жетелеп, жеңишке алып бара турган жетекчинин жанында мен Абсамат Масалиевичтин баласы турам. Эки жолку жоопкерчиликти көрүп туруп, анын экинчисинде өзүм 4,5 жыл иштеп, мен түшүндүм, биз ката кетирдик, кандай болбойт экен. Партия деп сиздерге концерт берип, чай берип, той берип, коркутуп, үркүтүп, мактап, тактап. Ким гана депутат болуп калбайт экен. Бүгүн ушул жерде тургандарды ким депутат деп айтсам, эч кимге билбейсиңер. Мен 4,5 жыл иштеп туруп, 120 ичинен көп болсо 40-50 тааныйм. Сүйлөгөндөрдү тааныйм. Калганы сүйлөгөн да жок. Бирок керек болгон учурда, бирөөгө керек болгондо кнопканы лаппай деп басып берет да. Жаман иштерди жапканга кнопканы басып беришет. Ошол нерсени бизге чоң жоготуу болот. Ошондуктан биздин балдарыбыз тапкан байлыктарын инвестиция катары келген ишке аша албай атат. Эгерде бүтүн Кыргызстан партиясы жеңип көбүрөөк дош алса, конституциялык реформага алып барганга аракет жасайт. Биринчи, парламентте 60 депутатты эл түзмө-түз шайлаш керектигин таап. Бир мандаттуу округтан элден. Андан тышкары ар бир айылдык округтан, райондон курултай сыяктуу бирден делегат болуш керек деген. Ал жылда бир жолу чогулуп, маслихат кылып туруп, анан чамча маселе бекитет. Демек биз бийликти кайра элге берген аракет деп эсептейм. Урматтуу туугандар, мен ишенемин. Мына башында сиздер кол чаба баштадыңар. Ушул кол чабуу 100 эсе көбөйүп туруп, 5-октябрда тойлойлу. Жеңишке чыгалы чогуу. Ассаламу алейкум, урматтуу колдоочулар, урматтуу менин шайлоочуларым. Мен элге окшоп көп сүйлөп сөз кыла бербейин. Биз иш жүзүндө сиздерди колдоп берсеңиздер, укугуңарды колдоп бергенге дайым даярмын. Удуу жолду утурлай деген бир девиз менен ушундай шайлоолордо сүйлөп, Аскар Акаевичтин алдында бир трибунада чыгып, Аскар Акаевич кайсы экскаватор менен казып алгансың, ал адамдарды таап, каяктан алып келгенсиз? Машина заводун саттык, фрунзе заводун саттык, бардыгын сатып бердик, эмне калды деген жигит. Бүгүн сиздердин алдыңыздарда бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, бир эле бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери эмес, ал киши элдик партиянын лидери болуп кетет. Бүтүн Кыргызстан алга. Биз сиздер мененбиз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Кээ бир партиялар келип, бүгүн бийликтин апайса болмуш болгон партиялар келип, завод, фабрика, моундай кылабыз, жолду кылабыз дейт. Мен айтып коеюн. Бул бүтүн партиянын үнү, бүтүн Кыргызстан партиянын. Менин үнүм. Биз bir ay болобу, bir gün болобу. Birinci кезекте жемкордукту, ууруларды, аткезчиликти бул контрабанда дейт. Анан көмүскө экономиканы жок кылып туруп, бир дагы комшу мамлекеттерден, мен деген мамлекеттерден бир тыйын албай туруп, мамлекетибизди гүлдөп өскөн, ар бир областта, райондордо спорт сарайы курулган, завод, фабрикалар, көчөлөрдө асфальт болгон, жарык болгон, границасы чечилген, бардык немени түзүп беребиз. Биз азыркы учурда 5,5 миллиард болду. Бул эмне? Бүгүнкү күнү бүтүн Кыргызстан партиясынын тагдыры эмес, жалпы элибиздин тагдыры чечилип жатат. 4-октябрда, 5-октябрда жалпы элибиз колдоп, бүтүн Кыргызстан жеңишке жетишет. Буйрса, жеңишиңер менен.
Мына ушул кайсы партиялар кандай жол менен баратканын кантип билесиз деп суроо берди мага Бишкектен. Эгерде Бишкекте Манас проспектинде, Чүй проспектинде, eski Совет көчөсүндө, азыр Абдрахманов көчөсүндө кайсы партиялардын моундай жазуулары турган болсо, ошол Ак үйдүн партиясы деп айтам мен. Неге? Себеби андан башкаларга бербейт булар. Биринчиден. Экинчиден, башкалардын ошондой очойгон акча алып илгенге каражаты да жок. Мына Чубак ажы эмне үчүн аалымдар кеңешинен чыгып кетти? Себеп адилеттүүлүк ал жерден да кетип баштагандыктан. Мына жигиттер, тартып аткан жигиттер, видеону тартып аткан жигиттер. Эсиңиздерде болсо билесиздерби? 95-жылы Абсамат Масалич менен турганда да ушинтип шыкшый тартып отурушкан. Бизди тарткандан көрө чек араны тартып турса, мамлекет мынчалык чөгөлөбөйт эле. Жок, булардын душманы биз. Себеп чындык издеп жүрөбүз биз. Акыйкаттыкты издеп жүрөбүз биз. Барып чек араны карабайсың ушундай кылып. Чек арадан качат, койрукту түйүп алышып. Эл кармайт дейт, эл тосот дейт. КТРден 1 мүнөт сүйлөп койсоң 37 000 төлөйт экенсиң. Айланайын. Баякы атасынын жакшы көргөн 4 баласы бар. 4 партия биринен алмашып бири 24 саат тынбай атат. Кайдан кетип атат бул акча? 1 мүнөт 37 000. Анан эртең бүрсү күнү менден сурабаңыздар. Бүтүн Кыргызстан жок го ал жакта деп. Жок, андай бизде андай болбойт. Biz түз кайрылабыз. Biz мактатпайбыз. Biz өзүбүз жазабыз, өзүбүз сүйлөйбүз, өз эркибиз өзүбүздүн колубузда. Biz тапканың егиз болсун. Телегейиң тегиз болсун. Тагдырыңа күйсөң эгер, тандаганың 8 болсун деп жаздым мен. Мына биздики 8-чи номер. Бүтүн Кыргызстан составындагы мүчөлөр, ак адамдар, жакшы адамдар, ушуларды колдойлу. Силер де аман болгула, депутат боло турган жигиттер де аман болсун. Алла Таала деп туруп, шайлоодо ушуларды колдойлу. Кыргызстандын тагысы сенин колуңда. Рахмат эже, рахмат, Алла разы болсун эже. Bakımattu asıl kımbat yerden. Vatan! 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 Rahmat koldoçular. Аксакалдар, урматтуу апалар, агалар, эжелер, жаштар, могул жерде чуркап жүргөн балапандар, баарыңыздарга биздин жалындуу салам, баарыбыздын атыбыздан. Биздин алдыбызда чоң күрөш турат. Бул күрөш оңой күрөш эмес, урматтуу туугандар. Бул күрөш аябаганда каттуу, арамызда күрөш. Бул күрөш ашказандын күрөшү. Напсинин күрөшү, акчанын күрөшү, абийирсиздиктин күрөшү, адал менен тазанын ортосундагы бир чоң кармашуу болуп турат. Алар көчөдө илинип, көчөдө калып кетсин, бүтүн Кыргызстан сиздердин жүрөгүңүздөрдө бололу биз. Көрүнгөн столбаны кучактабайбыз биз. Көрүнгөн темирге жабышпайбыз биз. Дүкөндөргө жармашып турбайбыз биз. Тишибиздин акын көрсөтүп. Бизден тилегенибиз ушул. Элибиздин жүрөгүндө бололу. Сиздердин көкүрөгүңүздөрдө бололу. Сиздердин ыйыңыздар биздин ый. Сиздердин жеңишиңиздер биздин жеңиш. Сиздердин байлыгыңыздар биздин байлык болсун. Аллах бизди эч качан ажыратпасын. Эл менен бүтүн Кыргызстан дайым бир болгонду насип кылсын. Биз элдик партиябыз. Жападан жалгыз элдик партиябыз. Жөнөкөй элдин өкүлүнү шайланбайт. Бүгүн Кыргызстанда
берекелі саналуу партиялар, түзме-түз жөнөкөй адамдын пикирин айткан партиялар. Болгондо да шайлоого бир ай калганда эмес. Мына Адахан Мадымаров 10 жылдан ашык бир багытта туруктуу пикирин айтып атат. Жанда эмеспи? Бирдей. Бул жерде сын пикирдин айырмасы бар. Эртең шайлоонун алдында калган 15 партия бардын келет. Бүгүн кыйын болуп атат. Мен мындай кылабыз, тигил иштебейт. Айланан сен жогорку кеңеште отурганда эмне айтпадың ана? Сен эмне үчүн өкмөттү колдоп аткансың дайыма? Сен министр болгондо эмне үчүн иштеген эмессиң? Сен вице-премьер-министр болгондо эмне үчүн аткарган жоксуң? Демек, ал сиздерге айтылган жомоктор бир гана максаты менен. Сиздер колдоп берсеңиздер, дагы 5 жылга биздин бийлигибизди бекитип бергиле деген мааниде. Бийлик менен элдин ажырыгы чоңоюп баратат. Бул жакшылыкка алып келбейт. Эмне болсо да, кандай болсо да жогорку кеңеште азчылык болобу, көпчүлүк болобу, эки түрлүү пикир болуш керек да. Мына Адахан айтып кетти башында. Биздин командабызды шайлоо комиссия мыйзамсыз алып таштаганга аракет болду. Бирок сот бар экен, жеңип чыктык. Биз 25 жыл мурда болгон окуяны эстеп кеттик. Ошону кайрадан эстеттик. Чын эле элдик партияга дош берсеңиздер, бүтүн Кыргызстан командасына колдоп берсеңиздер, биз иштеп беребиз. Рахмат. Мен муну кызыбызга сөз берердин алдында шашып аткан азаматтар болсо керек, суроо бериптир. Мен кыска жооп берейин. Аккум карьерасы боюнча суроо берип атасыздар. Биринчи суроо деп ушуну берип атат. Экинчиси интернационал максат жолу боюнча суроо берип атат. Үчүнчүсү чек ара маселеси боюнча. Мен кыска жооп берем. Биз буйруп барчу жерге барганда бул маселелерди ошол деңгээлде көтөрөбүз. Экинчиси, азыр мына биздин элдик генералыбыз чек ара боюнча өзүнчө жооп берет. Бюллетенди санаш керек, ар бир айыл өкмөттө дейт. Бюллетенди санаш керек, сөзсүз түрдө санаш керек. Себеп мына немеде шайлоо бүткөндө баягы колуңуздарга карматып койгон нерсени чуркап алып кетпеш керек, дагы кол санак деп турушуңуздар керек. Кол санак, андан кийин ошого колду койдуруп, мөөрдү бастырып алгандан кийин Бишкекке жеткенче дагы, башкага жеткенче дагы эч ким өзгөртө албайт. Өз тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда тургандар. Кандай кааласак ошондой болот. Мына ишенимдүү киши болуп, байкоочу болуп отургандар ошону баса белгилеп, мен сиздерге эскертип койгум келет. Элдин берген добушун уурдатпасаңыздар. Уурдатпагыла, колуңуздардан келет. Мына коммунисттик партиянын кезинде мектептер кандай иштесе, мен сиздерге 2011 жылы келип, артка кайтабыз деген ураан менен келгем, эсиңиздердеби? Артка кайталы деп. Мени ошондо түшүнбөдүңүздөр. Эмне үчүн баары алдына чакырып атса, Мадумаров артка чакырып атат. Артка деген сөз, мына ошол коммунисттердин мезгилиндегидей мектеп, бекер мектеп. Коммунисттердин мезгилиндегидей бекер оорукана. Коммунисттердин мезгилиндегидей бекер дарылоо. Коммунисттердин мезгилиндегидей мына чабандардын балдарына бекер кийим берчү жатак мектептерде. Мен азырда жолдон келат деп баягы сыймыктанам дедим. Эмнеге? Ошондо Исхак Разакович ойлонгон бүгүн 1 класстан 4 класска чейинки балдарга ысык тамакты 11 ай вице-премьер болуп, ошону ишке ашырып койгонума сыймыктанам өзүмө. 7 бала төрөгөн биздин келиндерибиз, жеңелерибиз баатыр болуп, орден тагынып отурушат, мен ушуга сыймыктанам. Ал мыйзам менин мыйзамым. Мына Россия, улуу Россия, бай Россия бизден 15 жылдан кийин, биз 2005 жылы киргиздик 1 сентябрда. Булар 2020 жылы 1 сентябрда киргизди. 1 класстан 4 класска чейин ысык тамак беришти. Көрдүңөрбү времяда? Лейлеке кош келипсиз Адаханага. Эне тилибиздин баркын кетирип салышты дейт. Өзүбүз кетирип атабыз да. Кыргыз тили ишенип коюңуздар. Бизге керек. Өзүбүз сүйлөбөй атабыз да кыргызча. Кандай дейсиздер? Кудай буйруп парламентке келип премьер-министр болсоңуз, референдум жарыялап, депутаттардын санын кыскартып, президенттик башкарууга алып келе аласызбы дейт. Биз муну
10 жылдан бeri айтып келатабыз. Егер bütün Kırgızстан'ın programmasını karasаңыздар, бүткүл ел тарабынан шайланган президент bir el вакытта өкмөттүн башында болсун деп келатам мен. Bizde иштеген жерибизден паспорт сурап жатат. Бербең. Бербең. Алып бүттү, өзүңөр берип бүттүңөр. Силер бирдеме бердиңер, алар силерге бирдеме берди. Насиясыны. Каганını төртүндө аласыңар. Өзүңөр да, туугандар, айланайын, садакалар, өзүңөр. Коррупциянын башы ушул жерден башталып атат. Паспортту жазса дагы бюллетендеги шайлоо өтө береби, болбосо иштен кетесин деп атат. Кайсы ишиңиз бар кыйраттан, айтыңызчы. Сизди мектептен айдап, эмне ал өзүнүн аялын иштетеби келип. Мектепке мугалим таппай атат, айланайындар. Кимди иштен айдайт? Кайсы иш бар? Келгилер. Директорден корком дегениңерге ишенбей. Эжекелер, кууланбайлы. Керек болса кайнатаңарды деле стойка смирно коюп атасыңар. Анан директорден коркосуңар. Саламатсыздарбы, урматтуу Лейлек Сүлүктүү жергесинин тургундары, эли журтум, тууган урук, тааныштарым, баарыңыздарга чоң рахмат. Биринчиден эле баса белгилеп айтып коеюн, канчалаган тоскоолдуктар болуп жатканын бүгүн мен Адахан Кимсанбаевич ушул саясатта канча жылдан бери жүрсө, тоскоолдуктардын, кыйынчылыктарды жанында жүрүп сездим эле. Бирок мен бүгүн чоң күрөшкө аттанып жатып, жон терим менен бүгүн сездим. Элдин жүрөгүндө бар партиябыз, элдин ишениминдеги бар партиябыз. Кудайым буйруп, биз жогору жакка келсек, мен сиздер менен эл арасында болуп, сиздердин көйгөйлөрүңүздөр менен чогуу болгонго аракет кылам. Сөздү ушул жерден бир аз болсо да кыскартайын. Келген конокторубуз алыстан келди. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө, ар бириңиздердин эшиңиздерге барып, калган акыркы 15 күнүмдү сиздер менен баарлашып, көйгөйлөрүңүздөрдү укканга аракет кылам. Ассаламу алейкум, урматтуу лейлектик туугандар. Кылым карыткан кыргыз элибиз эч качан куру болгон эмес. Свердлов район соту бизди кайрадан бүтүн Кыргызстан партиясына туура чечим кабыл алып берип, 6 сааттын ичинде кеңешме өткөзүп туруп, чындыкты биз тарапка кыйгарган үчүн Şuradığımızda konular güne aytkenlerden bu kişiler taybay, çındıklı, hakikatlıklı ornata özlegen tileklerden hiç kaçan adaşmasın, Allah bunlarga car olsun, alın alın. Kılımlar canım benim babalar, saktap gelgen aykül kırgız elden biz. Berekesin tөгүп durgan acayip, bakımatlı asıl kımbat yerden biz. Berekesin tөгүп durgan acayip, bakımatlı asıl kımbat yerden biz. Ariyetin mekem darılık durmadan, atalarını saklap gelgen Kırgızstan Siyasi Partiyası 16 partiyanın içinde atsalışıp atat. Nak ortasında eken biz. Allah Teala'nın buyruğu eken bardығы kutuçalarda tartıp bütkөндөн кейін bütün Kırgızstan'a kalgan sanımız 8 eken. Tak ortasında eken biz. 16 siyasi partiya baratat. Tak ortasında bütün Kırgızstan baratat. Бұл деген жараткандын дагы бизге берген чоң белеги. Себеп бир-эки ооз сөз менен айтканда мен машинада кетип барып элесиме келип кетти. Тапканыбыз эгиз болсун, келегейибиз тегиз болсун. Тагдырга эгер гүл сөксө, тандаганың 8 болсун деп 8 болуп атат. Мына ушул жерде көптөгөн чыр болгондо ушул жерге келип көкүрөгүн тосуп жетекчилерине жакса да, жакпаса да, элибиз, жерибиз деп, биздин 1 сантиметр жер башка бир жакка кетпейт. Бөтөн эл менен биз ынтымакта жашайбыз, бир тууганча жашайбыз.
başka mamleketler menен. Bирок биздин дагы өзүбүздүн кадыр баркыбызды эч кимге тебелетпейбиз деп элдик генерал атка конгон жигитибиз Турсан Асанов. Көпчүлүк учурда сурайт. Качан биздин кыргыз мамлекетинде эл, айрыкча жаштарыбыз өз өлкөбүздө жашайбыз деп. Мына мен сыртта жүргөн, тишинин кирин сөрүп, башка бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөн, биздин кыргыз мамлекетин багып аткан, ата-энелерин багып аткан, бала чакасын багып аткан жигиттер менен кыздар менен мен өтө көп жолугушам, байкайсыздар, билесиздер. Мен депутат эмесмин, министр эмесмин, президент эмесмин. Бирок ошолор шунчалык жалынып сурангандан кийин мен барам, алар менен жолугам. Кандай каалоо тилектери болгон болсо, депутаттардан мыктыраак, министрлерден мыктыраак, кээ бир учурда өлкө башчысынан да мыктыраак кылып, бөтөн мамлекеттин жетекчилерине кайрылсам дагы ошолордун маселесин чечкенге бүт жан дүйнөмдү үрөп келет. Биз ошентип кете беребиз. Assalamu alaikum, hurmatly көпташтык туугандар, Саматқалиев токтотуп кош келипсиздер биздин айылга. Бул 275 метрлик бир эки ооз сөз айткым келет. Себеби өзүңүздөр билесиздер, Акаев мезгилинде кийин Бакиев келди, кимдики эле бул жерде посттор турду. Биз Адахан Кимсанбаевич айткандай, кичине бака бир саз болсо ошондон дальше алысыраак ойлоно албайт экен да. Көл бар экен, деңиз бар экен, океан бар, ал билбейт. Ошо сыяктуу эле биз дагы турасыздар ушул жерде Акаевдин мезгилинде кимдики эле тажиктер турду эле. Кийин Бакиев келди, тажиктер турду. Болгону Адахан Кимсанбаевич ушул эки жерге 2 айга токтоп калган, ушул жер өзүңүз билсеңиз керек. Курулуш токтоп калган. Ошол жерде бул киши жоопкерчиликти мойнуна алып, жана Эратовду айтпадыбы? Жоопкерчиликти мойнуна алып, жолду ачып койду. Болбосо азыркы без менен каттаганга туура келет эле. Ошон үчүн бир аз ойду бакадай болбойт, урматтуу туугандар. Бир аз деңиз бар экен, океан бар экен, көл бар экен ойлонуп, ушул бүтүн Кыргызстанга добуш бериңиздер. Чоң рахмат. Рахмат. Монол нерселерди билесиздерби? Ар бир нерсе өзүнүн убагында айтылган баалуу. Ушундай түшүнөт экенсиздер. Аллага чексиз шүгүрчүлүк келтирем мен. Жотканда жолуңар болсун. Көйгөйдө жолдошуңар болсун. Жерден ташасаңар алтын болсун. Алтын башыңар аман болсун. Өмүрүңөр uzun болсун. Эли жұрт менен ынтымактар жакшы жашап жүргүлөр. Амин. Жакшылыктарда жолугушалы. Аман.